Саламатсыздарбы. Эфирде жаңылыктар, студияда Алтынбек Беделов. Өлкөдө биринчи жолу коронавирустун Британ штаммы катталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымында Москвадагы лабораториядан келген анализдердин жыйынтыгы Кыргызстанда аталган штамдын бар экендигин тастыктаган. Буга чейин вирустарды көзөмөлдөө боюнча Республикалык илимий практикалык борбордун жетекчилиги өлкөдө Британ штаммы бар же жогун тактоо кыйын экенин айткан. Буга тиешелүү лабораториянын жоктугу негиз болгон. Былтыр жыл аягында Улуу Британияда коронавирустун мутацияланган жаңы түрү табылган. Ал өтө тездик менен тарап, жугуштуулугу 70%га бат экени маалым болгон. Ошондой эле министрлик өлкөдө Британ штаммынан тышкары жаңы типтеги вирустун индиялык, түштүк африкалык жана россиялык түрү да аныкталганын билдирди. Кыргызстандык бейтаптардын анализдери Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун референс лабораториясында жана Россиянын вирусология жана эпидемиология боюнча мамлекеттик илимий вектор борборунда текшерилип, корутундулар ошол жерде чыккан. Ал арада өлкөдө эпид кырдаал курч бойдон калууда. Өткөн суткада 380 кишиден COVID-19 табылып, 5 адам каза тапты. Республикалык штабтан билдирүүсүнө караганда, жуктургандардын 246-сы Бишкек шаарына туура келсе, Чүй областында 91 кишиден жаңы типтеги вирус катталган. Ошондой эле Ош жана Ысык Көл областында да илдет көбөйүп барууда. Учурда өлкөдө 2908 адам коронавирус менен ооруп жатса, анын 368-и оор, ал эми 52 адам өтө оор абалда. Пандемия башталгандан бери коронавирусту жуктуруп алгандардын жалпы саны 93.006-га жетип, 1566 адам көз жумду. Бүгүн Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 8 миллиард 644 миллион куб метрди түзүүдө. Бул тууралуу электр станциялары ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык, суунун агып келиши секундасына 463 куб метрди түзсө, агып чыккан суунун көлөмү 371 куб метрге жетүүдө. Былтыркы жылдын ушул мезгилинде Токтогул суу сактагычында 11 миллиард 555 миллион куб метр суу бар болчу. Буга чейин энергетиктери суунун көлөмү 6,5 миллиард куб метрге чейин азайса, объект элдин пайдалануусуна эсептелген электр энергиясын иштеп чыга албай калары жана тиешелүү жабдыктарга күч келип, керектен чыгары айтылган. Ушундай көрүнүш 2008 жылы катталып, анда күнүгө 6 сааттан жарык өчүрүлө баштаган. Буга ошол убактагы бийлик сууну кошуна өлкөгө ашыкча көлөмдө сатып жибергене себеп болгону айтылып келет. Токтогул ГЭСи 1200 мегаватт кубаттуулуктагы электр энергиясын иштеп чыгарууга ылайыкталган. Бүгүн эртең менен Бишкек шаарынын 6-кичи районунда 2 маршруттук такси кагылышып, анын бири оодарылып кетти. Бул тууралуу патрулдук милициядан билдиришти. Авария эртең менен 8 чамасында Куттубаев жана Айтиев көчөлөрүнүн кесилишинде катталган. Кырсыкта 2 унаанын тең айдоочулары жабыркап, ооруканага жеткирилген. Учурда жол инспекторлору авариянын келип чыгуусун териштирип жатканы маалым болду. Ошондой эле Чүй областынын Новопокровка айылында 2 жеңил унаа бетме-бет кагышканы белгилүү болду. Азырынча катталган жол кырсыктары боюнча расмий маалымат бериле элек. Ысык Көлдө браконьерлик күчөп, бирок ага жергиликтүү бийлик көңүл кош мамиле кылууда. Бул тууралуу Элдик көзөмөл коомдук фондунан Султанмурат Абдисаев билдирип чыкты. Анын айтымында, көлдүн акваториясында бир нече чакырымды түзгөн браконьердик торлор салынган. Жергиликтүү жетекчилери бул жөнүндө кабары болгону менен эч кандай чара көрбөй жатышыптыр. Мындан улам мыйзамсыз балык уулагандар күндүз эле торлорун жайып жатышыптыр. Эколог тараткан видеодо да Түп районундагы браконьерлерди көрүүгө болот. Мамлекеттик экотехинспекциясынын жаратылышты коргоо департаменти айына бир жолу текшерүү жүргүзгөнү менен ал кагаз жүзүндө гана калып, көңүл коштук орун алууда, дейт коомдук фонддун жетекчиси. Нургүл Бакирова жогорку соттун төрайымы болуп шайланды. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык бүгүн Судьялар кеңеши жогорку соттун төрайымын жана анын орун басарын шайлашты. Судьялар бир добуштан буга чейин төрайымдын орун басары болуп келген Нургүл Бакированын талапкерлигин төрайым катары кызматына колдошкон. Ал эми жогорку соттун төрайымынын орун басарлыгына судья Качка Эсенканова шайланган. Жогорку соттун мурдагы төрайымы Гүлбара Калиеваны кызматынан убактылуу бошотууну 31 мартта президент Садыр Жапаров жогорку кеңешке сунуштап, парламент колдогон. Башкы прокуратура Гүлбара Калиеваны коррупциялык иштерге айыптоодо. Быйыл 4 мартта тартип комиссиясы жогорку соттун төрайымы Калиеваны кылмыш жообуна тартууга уруксат берген.
Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Япониянын элчиси Шигеки Маэда Жайка агенттигинин Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Немото Наоюки жана өлкөдө иш жүргүзгөн Жапан компанияларынын өкүлдөрү менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташуу маселелерин талкуулады. Анда эки тараптуу мамилелерди, анын ичинде инвестициялык кызматташуу жаатындагы өз ара аракеттенүүнү мындан ары тереңдетүүнүн маанилүүлүгү өзгөчө белгиленди. Япониянын элчиси экономикалык дипломатия боюнча презентация жасап, анда Япония менен ишкер байланыштарын, анын ичинде тышкы сооданы өнүктүрүү боюнча Япония уюмунун тармагын колдонуу менен кеңейтүү боюнча конкреттүү сунуштар айтылды. Иш чаранын жыйынтыгында тараптар жемиштүү кызматташууну улантуу, эмгек миграциясы жаатындагы меморандумду иштеп чыгууну тездетүү боюнча макулдашууга жетишти. Сиздер ушул саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Биздин каналдан алыстабаңыздар.